Erkek жигиттин эң чоң парыздарынын бирөөсү бул эли журтуна кыйын күндө кызмат кылуу болуп эсептелинет да. Хадисте да бар го. Өзүң ашып турган болсо, бир тууган уруп тууганын ашып турган болсо, ошолордун курсагын тойгоз, ошолордун ачкан болсо, эли журтуңа кызмат кыл, эли журтуң тегерегиңе ушу эли журтуңа бөлүш депчи. Ошондуктан ишкерик менен иштеп атканда эми кээде өзүбүздөн ашып калган каражаттар болуп калды. Ошол убакыттарда анан кийин эл менен иштешип, элге ушу соопчулук бергенди жакшы көрөбүз да. Биздин ата-энебиз ушу бир туугандарыбыздын баардыгын ушинтип көндүргөн. Бирөөнүн акысына эч качан көз артпа, өзүң ушу мээнет кыл деп чоң айткан. Ошол атам менен апамдын айткан сөзү менен биз азыркы күнгө чейин жашап келатабыз. Колубуздан келсе бирөөгө жардам берип атабыз, колубуздан келбесе бирөөнүн эч кандай жакшылыгына же болбосо байлыгына көз артпайбыз. Ушу бирөөнү барып сүйүнтүп, бирөөнүн ушу жанагы соопчулук ишти кылган болсок, ошол адамдын сүйүнгөнүн көрүп өзүбүзчө рахат алабыз да. Жөнтөгүбүздө толуп туруп рахат албайбыз. Ошол акчабызды бирөөгө иштетип, ошонун ыраазычылыгын алып, сүйүнгөнүн көрүп анан рахат алабыз да. Ошондуктан ушу эли журтубузга кызмат кылайлы деген гана ниеттебиз. Ак ниетте ушу эли журтубузду сүйүп, эли журтубузга ушу акыркы күнүбүзгө чейин ушу кызмат кылайлы деген гана ниетибиз.